Жаңылықтарды улантабыз. Сүкөл облысынан Анева айылындағы газ баллонунун жарылуусу боюнча кылмыш иши козголду. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев газ куюучу станциядагы жарылууда каза тапкандардын туугандарына жана жакындарына көңүл айтты. Ошондой эле мамлекет башчысы каза тапкандардын үй бүлөсүнө жана жапа чеккендерге материалдык жардам көрсөтүүнү тапшырды. 19 июнда катталган кырсыктын кесипетинен 2 адам каза таап, 8 адам оор жаракат алган. Каза болгондор атасы менен баласы экендиги аныкталган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тиешелүү ведомстволорго Сүкөл районунун Ананьева айылында жарылган газ баллондор боюнча тыкыр иликтөөнү тапшырды. Биз да талкууга ала турган темабыз дал ушул коопсуздук маселеси. Биздин студияга өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын өрт көзөмөл башкармалыгынын улук инспектору Жумгалбек Асаналиев келип отурат. Жумгалбек мырза, саламатсызбы? Саламаттык. Адегенде кырсык болгон станциядан баштасак, маалыматтарга караганда жабылсын деген чечим чыккан экен. Бул өрт коопсуздугуна байланыштуу беле? Акыркы маалыматтар кандай болуп атат? Акыркы маалыматтарга токтолсок, ушул жылдын 18 майында биздин жергиликтүү регионалдык башкармалыктын кызматкерлери тарабынан май куючу, Ананьевада май куючу жай текшерилип, ишин убактылуу жанагы өрт коопсуздук эреже талаптары аткарылбаган үчүн убактылуу токтотулган болчу. Бүгүнкү күндө токтотулуп, ошол атайын токтом чыккан. Ошонун негизинде өрт коопсуздук эрежелери сакталбагандыгы үчүн. Мына газ куючу станцияны жабуу боюнча токтом чыкты делингени менен кандайча ишин улантып жатканы белгисиз болуп жатпайбы? Кандай болгон күндө да эреже бузулган айдан ачык болуп жатат. Учурда мындай шек жараткан жайлар көп эле болсо керек, айтып берсеңиз. Эми мындай жайлар бизде кызматкерлер, жергиликтүү кызматкерлер тарабынан ушу ар бир квартал сайын план түзүлөт. Азыр жанагы жеке менчик ишканаларды биз ошо план негизинде атайын тийиштүү жерлерден атайын уруксат кагаздарын алабыз. Ошо уруксат кагаздардын негизинде биз текшерип турабыз коопсуздук маселеси боюнчачы. Ар бир ошол май куючу жай болобу же торговый точкаларбы. Мына ушул биз айтып жатабыз өрт коопсуздугу боюнча эрежелер сакталган жерлер деп. Мисалы, май куючу жайды иштетем дегендерге кандай эрежелер коюлат? Эреже боюнча май куючу жайларды иштетем дегендерди бул жанагы кортунду тыянагын берүү, бул атайын уруксат кагазын берүү, бул МЧС тарабында. Жанагы ошо атайын бизде норма талаптар бар. Ошонун негизинде, синиптин негизинде алар ошол жерге көрсөтүп берет. Баары талаптардын негизинде уруксат болот депчи. Алар берген талаптар боюнча биз ошол эки талаптарды көзөмөлдөп турабыз да, текшерип турабыз. Ал башка ведомство болуп калат да, ушул уруксат берүү жагычы талаптарды жазып ошо көрсөтүп берген. Мына ушундай текшерүү иштерин кандай жүргүзөсүздөр? Алдыңыла айтылып барасыздарбы? Текшерүү иштерин биз жанагы атайын кварталда түзгөн пландын негизинде атайын уруксат кагазын алгандан кийин 10 күн мурун биз атайын билдирүү жиберебиз ошол ишканаларга, жеке менчик ишканаларга. Алар 10 күн ошол сурап бүткөндөн кийин анан биздин кызматкерлер барып ошо коопсуздук маселесин толугу менен пландуу текшерип чыгышат. Андан кийин 1 айдан кийин кайра ошонун аткаргандыгы боюнча биздин талаптарды ошо контролдук текшерүү жүргүзөт. Эгер контролдук текшергенге аткарбаган маселелер жаралса, административдик түрдө чаралар колдонулат. Демек, айыппул төлөнөбү? Айыппул төлөнөт, токтотулат, иши токтотулат убактылуу бузулган жерлерде. Жумгалбек мырза, ушул станциялар тууралуу сөз болгондо шаарда жашаган биз деле көп болуп жүрөбүз. Эл жык жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн жанында эле болбосо, жолдун бир тарабында ошол май куюучу жай болсо, экинчи тарабында бизнести жүргүзгөн чиновниктер экенин билебиз. Негизи эреже кандай сакталыш керек? Ошол турак үйлөрдүн май куюучу станциялары канчалык алыс болуу керек? Ал 100 метрдей алыс болуш керек. Эми бул жерде бизде көбүнчө жанагы МЧСтерде атайын ошол неге нормативдик документтер бар. Ошонун негизинде алар тыянак уруксат беришет. Ошол баардык шарттарын карап чыгып туруп уруксат берилет. Биз ошону көзөмөлдөйбүз. Мына турак үйлөргө жакын жайгашкан станцияларга кандайча уруксат берилип калган? Эми ал бул жерден башка ведомство алардын иши, мен аларга айта албайм кандайча берип калган. Алардын башка ведомствого байланыштуу.
Маегизге рахмат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын өрткөзөмөл башкармалыгынын улук инспектору Жумалбек Асаналиев автомай куюучу станцияларда коопсуздук эрежелери тууралуу сүйлөштүк. Ийгилик сизге. Рахмат.